Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын биринчи жолу зооттолгон поезди менен Орусияга келип, президент Владимир Путин менен жолугушту. 17 жыл мурда Кимдин атасы ушул эле жол менен келип, ушул эле адамга жолуккан. Эми Ким Чен Ын да Орусиядан коңшусунун өзөктүк амбициясын токтотууга жардам берүүсүн сурагысы келет. Эки лидер сүйлөшүүлөрүн Иракы Чыгыш федералдык университетинин имаратында өткөрүштү. Уверен, что и ваш визит... Эки Кореянын ортосундагы диалогту жандантууда жана Түндүк Корея менен Американын ортосундагы мамилени жөнгө салуудагы аракетиңизди кубаттайбыз, деди Орус президенти. Түндүк Корея лидери өз кезегинде биздин жолугушуубуз Корея Элдик Демократиялык Республикасы менен Орусиянын салтка айланган, терең тамырлаган достук мамилесин мындан ары дагы чыңдоого пайдасын тийгизет деп үмүттөнөм, деди Ким Чен Ын. Саммит тууралуу эмнелер белгилүү болду? Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты күчөтүү, Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу маселеси жана аймактык кызматташтык темасы күн тартибинде болду. Шаршемби күнү Песков мырза учурда маселени чечүү үчүн эффективдүү эл аралык механизм жок деп билдирген. Эки тарап эмнени каалап жатат? Түндүк Корея лидеринин бул иш сапары аталган өлкөнүн кубаттуу өнөктөшү бар экенин көрсөтүү аракети болду. Мына сырткары, саммит аталган өлкөнүн экономикалык келечеги бир гана АКШдан көз каранды эместигин айгинелейт. Ким мырза санкцияларды жеңилдетүү үчүн Москвага кайрылышы мүмкүн. Анткени бул сүйлөшүүлөр Түндүк Корея оор кырдаалда турган учурда болуп жатат. Февраль айында Вьетнамдын баш калаасы Ханойдо АКШ президенти Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусу өткөн. Эки лидер Түндүк Кореянын өзөктүк программасы жөнүндө бир чечимге келе алышкан эмес. Ким Чен Ын Орусияга сапар аркылуу изоляцияда калбай турганын АКШга көрсөтүшү керек. Мындай пикирди Джон Кертин атындагы Австралиялык университеттин профессору Алексей Муравьев билдирди. Эксперттердин баамында бул саммитте четте калбай Корея жарым аралы боюнча сүйлөшүүлөрдү чечүүдө Орусияда маанилүү ролду ойноорун көрсөттү. Түндүк Кореянын өзөктүк программасы тууралуу маселеге келгенде, Орусия, АКШ жана Кытай да оңтойсуз болуп турушат. Орус президенти Владимир Путин Түндүк Корея өзөктүк программасынан баш тартуу үчүн Ким Чен Ын эл аралык коомчулуктун кепилдигин алышы зарыл экенин айтты. Ошондой эле Путин Корея жарым аралы өзөктүк куралдан толук арылышын каалай турганын билдирди. Орусия менен Түндүк Кореянын мамилеси кандай? Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Советтер Союзу Түндүк Корея менен аскердик жана соода сатык жактан жакшы мамиледе болгон. Ошол учурдагы эки коммунисттик өлкө идеологиялык жана стратегиялык өнөктөш болушкан. 1991 жылы Советтер Союзу тарап Орусия менен Түндүк Корея ортосунда соода жүгүртүү төмөндөп кеткен. Ошондо Түндүк Корея Кытай менен негизги өнөктөш болуп калган. Президент Путиндин учурунда Орусиянын экономикасы өсүп, 2014 жылы достук иретинде Түндүк Кореянын көпчүлүк карызын кечип жиберген. Ошондой болсо да, бүгүнкү күнү Орусия менен Түндүк Корея ортосунда кандай байланыштыруучу күчтөр бар экендиги азырынча анык белгисиз.